Gününe 100 миңдеген унаа өткөн Ош шаарынын көчөлөрүнүн бири. Азыр калаада өзгөчө абал жарыялангандыктан мында өткөн унаанын саны да азайды. Учурдан пайдаланып жолдор оңдоп түзөө жана жамоо иштеринен өткөрүлүп жатат. Водительдер менен урушуп, сөгүшпөстөн кээде жолдорду жаап алып, иштегенге жакшы натыйжасы болот. Шарт да болот экен, натыйжасы дагы жакшы болот. Ошондуктан биз бул көчөлөрдүн эң орчундуу көчөлөрдүн бири болуп эсептелинет. Шаардагы жүргөн техникалардын баары ушул жол менен жүрөт. Тургундардын эс алуусуна шарт түзүү карантинде да унутта калган жок. Түрк өкмөтүнүн демөөрчүлүгү менен калаанын Токтогул Сатылганов атындагы эс алуу багында машыгуучу, аянтча жана балдар шаарчасы курулду. Аянтчасында бардык ошол жердеги өзүнүн ден соолугун чыңдоону каалагандар ошол жерде келип машыгышып, өзүнүн ден соолугун чыңдап кетсе болушат. Андан кийин ошол эле Токтоо паркынын ичинде жанында ошол машыгуу аянтчасынын жанында балдар оюн шаарчасы бар. Ал жерде дагы ошо эс алып келген үй бүлөлөр балдарын алып келип, эс алып ошол жерде балдарын ойнотуп, көңүлүн ачтырып кетсе болот. Облуста жазгы тала жумуштары жылдагыдай эле өтүп жатат. Дыйкандардын айрымдары түшүмүн алып сатыкка чыгарган. Ал эми кээ бир жерлерде эгин себүү жүрүп жатат. Бул жылы облустагы айыл чарба тармагына 130 миллион сом жеңилдетилген насыя берилди. Ал 600-ге жакын жаранга берилди. Анын ичинде талачылыгы бар, мал чарбачылыгы бар, кайра иштетүүсү бар. Ошолор жалпы болуп 130 миллиондон ашык жеңилдетилген кредит берилди. Ошонун эсебинен алар жер семирткич алышат, үрөн алышат, күйүүчү май алышат. 1-майдан тарта айрым тармактардын иштөөсүнө уруксат берилди. Бирок облустагы жашоого маанилүү жана керектүү өндүрүш ишканалары карантин убагында деле өз ишин токтоткон жок. Бизде мисалы азыр көмүр кен ишканалары буга чейин биз уруксат бергенбиз. Анткени алар баягы тоолуу аймактарда жайгашкан, анан эртең эле кыш келет. Ошондуктан кышка даярдануу иштерин биз токтотпошубуз керек эле. Ал боюнча талаптарга жооп берген ишканаларга уруксат бергенбиз, алар иштеп аткан. Ош шаары, Ноокат жана Кара Суу райондорунун аймагында 1-майдан тартып 141 жеке ишкана иштеп баштады. Алардын санитардык абалы текшерилип, 53 ишкана карантин эрежесин сактабагандыгы үчүн жабылып, 75-ине уруксат берилди. Ал эми тургундар өзгөчө абал эрежелерин сактап, зарыл жумуш менен гана көчөгө чыгып жатышат. Дыйкандарды сугат суу менен камсыз кылуу үчүн 105 км узундуктагы каналда чаап тазалоо жумуштары жүргөн. Учурда 30 адыр Араван, Акбура каналдарында чаап тазалоо жана ремонт иштери жүрүп жатат. Бул үчүн 38 миллион сом бөлүнгөн. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.